кутман күн. Кичине серьезный эле кыздар экен деп ойлошсун. Жанакыдан кийин чогулуш кыйын бирок. Кыздар, саламатсыңарбы? Биз Айжан Акылбекова жума сайын же болбосо айына 2 жолу лекцияларды өтүп атат. Темалар аябай кызыктуу да. Анан ошол мисалы 10 жылдан бери могу жерде артымдагы 100 китептин жыйындысын сиз 1 саатта айтып берип атасыз дегендей да. Анан эртеңки тема эмне жөнүндө? Рахмат. Эртең көйгөйлөрдүн келип чыгышы деген источник проблем да орусчасы. Бул аябай көп жылдан бери чогулуп келаткан, сиз айткандай жүздөгөн китептердин жыйындысы. Анан адамдар кээде көйгөйлөрү каяктан чыгып атканын билбей эле, анан стресс болуп жүрө беришет. Кээде көйгөйүн курсагын ачкандан деле болушу мүмкүн, Кээде көйгөйүн күйөө болушу мүмкүн, кээде өзүң болушу мүмкүн, кээде ден соолугуң болушу мүмкүн. Ошол көйгөйдү чечиш үчүн адам көйгөй кайсы булактан келип чыгып атканын анализ жасаш керек. Башкача айтканда өз жашоосун көрө билүү. Өз жашоосундагы, өз ситуациясын, өз жашоосундагы көйгөйлөрдү көрө билишин, анын өзүнүн булактары болот. Негизги ошол булактары жөнүндө айтып берсек, бул адамдардын баардыгы эле билген нерсе, бирок биздин маселебиз ой жүгүртүп анализдебегенде болуп атат. Ошол нерселер менен Кудай буйрса билишсек, менимче көп адамдардын жашоосу жеңилдеп калат болуш керек деп ойлойм. Адам өзүнүн жашоосунда 4 нерсени түздөп алыш керек го. Ал түздөгөнгө чейин деле жетпей калган адамдар болуп атпайбы? Мисалы азыр ошол 4-өнү сиз санап берсеңиз, балким, менде азыр бул нерсе жетишпей аткан турбайбы деп. Эми 4 нерсе дегенде сиз азыр эмнени айтышыңыз мүмкүн? Мен мисалы ар бир жашоодо адамдар жашоосун түздөгөндө Аллах менен байланыш түзүш керек деп мен 3 нерсе деп айтам. 3 нерсе деп айтам. Биринчи, сенин мамилең Аллах менен тыгыз болуш керек. Экинчи, өзүңдү таанып билишиң керек. Андан кийин айлана чөйрөңгө мамиле кылганды билишиң керек деп туруп, негизги нерселер бул жашоодо мамилелерден куралат. Жаратканга болгон мамилең, өзүңө болгон мамилең, анан жашаган коомуңа, айлана чөйрөңгө, үй бүлөңгө болгон мамилең деген нерселер болот. Көйгөйлөрдөн чыгуудагы 3 негизги чоң булагы болот да. Ошол нерселерге адам сарысып салып анализ кылыш керек. Мисалы, сенде азыр бир маселе болуп атса, что-то значит хромает дейт, да? Что хромает, интересно? Может, поклон хромает, может, өзүңдү көрө билүү дегендей. Ошол нерселердин баарына биз ой жүгүртпөй эле, чуркап эле жүрөт экенбиз да. Суюта. Деңиз болбой, тескерисинче дайыма карап, мисалы, элементардуу түрдө сиз бир пост чыгарсаңыз, анан ичин текстти окуп бүтпөстөн суроону кайра, ичиндеги суроолорду кайра жазышат да. Көңүл буруу, концентрация деген нерсе жок да. Ошон үчүн бир проблеманы, бир стресске кабылган ситуацияны сезбестен адамдар аттап жашаганды үйрөнүп алдык да. Стресс чогулат, ал депрессияга түшүрөт. Анан ошонун булагы кайсы жерден чыккан? Кайсы жерден, жана сиз айткандай, мен кайсы жерден ката кетиргем, кайсы жерден жаза баскам деген нерсени дагы түшүнүш керек да. Бирок жанагы сүйлөшүп отурдук го азыр. Өзүңдүн караңгы экениңди билиш үчүн да билим керек экен деген сыяктуу. Сөзсүз. Бул өтө маанилүү да. Өзүңдү ким экениңди билиш үчүн дагы, мындай анализдеп көрүш үчүн дагы, кичине болсо дагы бир нерсе болуш керек. Ооба, Кудай таала ошон үчүн айтып атпайбы? Кээде биз акылдуу деле болбошубуз мүмкүн. Сиз айткандай, биз лекция окуп атканда залда бизден илимдүүлөр, бизден билимдүүлөр отурат, албетте. Бирок эмне үчүн Кудай таала бизди айтып атат, бири-бириңерге эскертип тургула дейт. Кээде сиз айткандай илимдүү, билимдүү деле адам стресстер үстүнө боло бергенден чарчап, анан көрбөй калышы мүмкүн. Анализ жасаганга кээде жетишпей калган учур болот, Бир кыйынчылыктан чыксаң, үстүнө келип бирөө басып калат. Ошол учурда сен ошол адамга эже же сиңдим, ушул жериңиз мындай эле болуп турат деп, сырттан бир көз карашыңды, пикириңди айтып койгонуң ошол адамга стартовый точка болуп калышы мүмкүн. Адам адамга күзгү дейт го, бирөөгө келсең өзүңдү көрөсүң деп. Демек, сен жашооңдо болуп жаткан нерсе бекер болгон жок да. Балким Аллах сага бир нерсе көргүзгүсү келип аткандыр, сабак кылгысы келип аткандыр, же айтып жеткиргиси келип аткандыр. Биз ошону байкабай эле башка жактарда издеп, башка жактарды карап жүрө берет экенбиз. Анан стресс, депрессия деп калдыңыз, Көйгөй азыр эмнеден көбүнчөсүн? Мамилелерден, жанагы мен башында 3кө бөлүп айтам деп атам, ар бир лекцияда ушул нерсеге көңүл бурганга аракет кылам. Мамилелерди тууралап албаганда адамдын жашоосунда приоритеттер туура коюлган эмес. Адамдар жашоосунда жетишпеген нерсени, көксөгөн нерселерин бир материалдык баалуулдар менен толтурганга аракет кылат. Жан көйнөк сатып алсам, магазинге барсам, ана 570 алсам, iPhone 12 алсам дейт, бирок жок, көйгөйдүн булагын таап, көйгөй эмне себептен келип чыкканын сен анализ кылмайын, 570-иң дагы, iPhone 12-иң дагы анын ордун толтуруп, ал стрессти чечип берүү мүмкүн эмес.
адамдын жашоосунда стресс болбой койбойт да. Ал стрессти чечкенди үйрөнүш керек. Адамдын андан башка чыгуу жолу жок. Анан сен жашооңду кандай ойлосоң ошондой болуп калат деген бул биздин акыйдабызга туура келбеген нерсе да. Анткени Алла Таала бизди ушул сыноолорду бериштик менен сынайт, ошонун чечүү жолдорун дагы берет. Биз акылыбызды иштетип ошол жолдорду таап, анан стресстерди чечип алышыбыз керек, көйгөйлөрүбүздү. Маселе ушул гана нерседе. Биз көбүнчөсүн тагдырга моюн сунбай, да? Тагдырга моюн сунбай дегенде, тагдырга моюн сунбай деген дагы эми бул тагдыр маселеси кыйын маселе да. Кабыл албайбыз. Анан экинчиден дагы билесизби, акыркы учурда психология илимин алып албай эле көп сүйлөп баштабадыкпы баардыгыбыз. Тагдырың өзүң колуңда деген бул биздин акыйдабызга туура келбеген нерсе. Жок, тагдырың өзүң, баардыгы бул жашоодо сен каалагандай болбойт. Нурзат, сиз экөөбүз аны билебиз да. Анткени Алла Таала сага жакпаган, сен каалабаган нерсени берип туруп, сени сынайт, сени тарбиялайт. Ошон үчүн кээ бир адамдардын дагы бир ушул бизге окшоп лекция берип жүргөн адамдар баардыгы сен каалагандай болот деген нерсе биздин акыйдага туура келбеген нерсе экенин биз билишибиз керек. Анткени адамдарга жол көргөзүүдө, адамдарга багыт берүүдө бул адамдын тагдыры. Биз бирөөнүн тагдыры менен ойноп атабыз. Бул нерсени акча үчүн, атак үчүн, же сени бир акылдуу экен деп айтып коюш үчүн жасабашыбыз керек. Анткени адам сага ишенип келет. Стресс болуп, көйгөй болуп турган адамга туура эмес багыт берип алсаң, бул үчүн Аллахтын астында жок бересиң. Бар. Ошон үчүн тагдырың сенин колуңда. Жашоо сен ойлоп койсоң эле оңолуп кетет деген нерсе бул түп тамырынан туура эмес нерсе. Анда биз ойлоп коюп эле Жок, андай нерсе эмес. Адамга биз чындыкты, реалдуу жашоону айтышыбыз керек. Бул жашоодо баардыгы сен каалагандай болбойт. Бай болгуң келсе кедей болушуң мүмкүн, сулуу болгуң келсе сулуу болбой калышың мүмкүн, Баатыр эне болом десең бир бала болуп же балаң жок болуп калышы мүмкүн. Күйөөлүү болоюн десең ал тагдырыңа жазылбашы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерселерди Аллахтын сага берген сыноосу сени тарбиялап аткан дагы бир жолу деп кабыл алган, үйрөтүшүбүз керек. Анан психолог дагы балекет бастан болуп кеткенден Аллахтын астында коркуп жоопкерчиликти алышыбыз керек. Жөн гана акыйда түздүп, биздин жараткан менен болгон мамилебизди, жараткан кайсыны туура деди, кайсыны туура эмес деди, ошону дагы колубуздан келсе оңдоп алганыбыз аябай маанилүү да. Биз көбүнчөсүн адамдарга жагууга мамиле кылып атабыз да. Бирок биз жараткан кылба деген нерселерден баштасак аябай жакшы болмок. Адамдарга жагууда биздин өмүрүбүздүн көп бөлүгү ошо адамга жагуу менен да, себеби iPhone 12-ни деле бирөөгө көргөзгүң келет да. Ооба, карабайсызбы, силер мени күлүп атпайсыңарбы? Айжандын iPhone 10-нун деңгээли эле ошол дегени көрдүңүзбү? Же болбосо могу көк көйнөгүн дайыма эле кийип отурат деп. Ооба, көк көйнөккө 5 жыл болду деген сыяктуу. Маселен, адамдардагы баалуулуктар, приоритеттер өлчөнөт да, бирөө үчүн байлык приоритет болушу мүмкүн, бирөө үчүн илим приоритет болушу мүмкүн, же болбосо сиз экөөбүз үчүн адамдарга болгон баа берүүбүз, мамиле приоритет болушу мүмкүн. Көрдүңүзбү? Биздин динибиздин жөнөкөйлүгү ушунда, биздин динибиздин баалуулугу ушунда, маңызы ушунда. Ар бир адамга кандай адилет мамиле кылуу керек деген нерсенин баардыгын өлчөп коюп берген. Биз кимге жагыбыз керек? Күйөөбүзгө, жубайыбызга аракет кылып, жанталашып. Ан үчүн Аллахтын сага болгон сыйлыгы бар. Ата энебизге жагууга, анан бир туугандарыбыздын шариаттагы өзүнүн бир акыйкат акылларын беришибиз керек. Анан биз тескерисинче жакындарыбызга эң жаман мамиле кылып, бутетип, ата энебизди ошондой болуп атат. Анан эшикке чыгып коо сүйлөйбүз. Элге аябай окшош. Бирок энебизге сиз апаке чайыңыз ысыкпы, ысытып келейинчи деп чуркаган адамдар аз болуп атат дагы. Бирок эшиктен бир эже келсе, жеке чайыңызды ысытып берейинби, сизге таттуу алып келдим деп чуркайбыз. Жок. Аллах субхана ва тааля адилет мамилени, эң жакшы мамилени ата энеге, үй бүлөгө кылгыла деп атат. Эң жакын. Башка адамдарга сый, адилет мамилебиз жетиштүү. Ошон үчүн адам жөн эле мойнуна жүктү ала бербеш керек. Алла Тааладан анын коюп берген мыйзамдарынан аша чаап эле фанатично тигил жака же бул жака кетип калып болбойт да. Өмүрлөр өтүп атат, күндөр өтүп атат. Ошондуктан биринчи жаратканыбызга жагууга, андан кийин жакындарыбызга жагууга аракет кылсак, жашообуз акырын-акырындан түздөлөт экен. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Аллах баарыбызга бакыттуу жашоо берсин, сиздин ишиңизге ийгиликтер болсун. Эртең лекция канчада? 12-де деп атабыз, эртең бүрсүн. Оймогарт, жалда Оймогартта, же болбосо Айжан Акылбекованын баракчасынан көрсөңүздөр болот. Аман эсен болгула. Ар бир экөөбүздүн баракчабызды карап турсаңыздар, Айжандын лекциясын чыгарып турабыз. Асечет караганыкын да карап тургула. Ал деле тренер. Маңдайыбызда турат. Жакшы тургула.